Барыңыздарга салам, урматтуу катталуучулар, урматтуу менин Instagram баракчаман жабык каналдардан атайын ушул эфирге катышып, ушул доктор Турабековдун көзөмөлү тууралуу маалымат алалычы. Бул көзөмөл деген эмне, кандай мүмкүнчүлүктөрдү бүгүн ыйгарат экен деп атайын ушул сиздерге ачкан мүмкүнчүлүктү колдонуу максатта ушул каналга кошулуп отурганыңыздарга барыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү эфир бул жөн эле эфир эмес. Бүгүнкү эфирде сиздер менен биз өтө маанилүү темаларда сөз кылмакчыбыз. Жанагы беремин кезде 5 витамин ичет го. Ошол 5 витаминди ичип жатам береминге чейин анан. Ошону төрөттөн кийин дагы 5 витаминди ичиш керек дейт. Алардын дозировкаларын кантип билесиз? Жана сиздер витаминдер тууралуу китебиңиздеги кошулуулар жана бала инсулиндердин дозасы деген бар го. Ошол боюнча эле ичебизби? Жок, ал боюнча ичкенге болбойт. Бул жерде даже ошо беременность учурда бүгүн эле мынакей бир катталуучум беременностька даярдайм деп жазылган болчу көзөмөлгөчү. Анан биз анализдер чыкканча эле уже кош бойлуу болуп калыптыр да. А уже азыр эгерде кош бойлуу болуп калып, анализди тапшырбаганда тиги катталуучучу жөн эле ошо баягы стандартный доза менен берип койгондо вообще ага таасир бермек эмес да. Дагы замерший плод болуп, анын уже практикасын ушундай бар экен. Ошондуктан анализдерге көрүп гана аныкташ керек. Даже беременность учурунда дагы, эмизип аткан учурда дагы без анализа даже ошо 5 витаминди жөн эле бир капсуладан иче берсең, стандартный доза ушундай деп иче бере турган болсоңуз, аны эч кандай пайда бербейт да. Даже практикада ушундай катталуучулар болгон, анализ жок эле, ошо китептен окуп, тияк бияктан көрүп, YouTube'дан көрүп эле ар биринен бир капсуладан иче берген да, ошо 5 витаминди теңчи. Бирок организминде анемия кеткен эмес, витаминдердин жетишсиздиги кеткен эмес. Ошо ойдон плотуна дагы вред келтирген, мындайча айтканда кыйынчылык болгон, маселе чечилген эмес да. Ошондуктан мен дайыма айтып келем, любой витамин ичесиздерби? Хоть витамин D болобу, хоть витамин А болобу, мультивитамин эмне гана болбосун, анализ жок ичкен бул өтө кооптуу. Же эч бир таасири жок жагынан кооптуу, экинчи гипердоз жагынан кооптуу да. Ошондуктан мен дайыма айтам, анализдерди тапшырып, бардыгын көрүп, дозасын так аныктап, ичип аткандан кийин дайым текшерип туруп, кандай болуп атат, баары жакшыбы? Себеби азыр витаминдерди биз көпчүлүгүбүз мындай зыянсыз деп эле элестетебиз да, эч кандай. Бирок витаминдердин айынан өлүп аткандардын саны өтө көп. Канча деген адамдар гипердоз болуп өлүшүп, мисалы боору талкаланып, плод айрыкча могу беременность учурда. Мисалы элементарно ошо витамин Аны, витамин Дны туура эмес дозада ичкенде бул майда эрүүчү витаминдер обратный эффект берип, плодтун тескерисинче аномалия болуп, жанагынтип ар кандай генетикалык оорулар менен ооруп, жетилбей калып, наоборот тескерисинче тератогенный эффект берип салат да. Тератогенный эффект деген ошо плодду разрушать этип салат кайрачы. Ошондуктан бул витаминдер темасына келгенде аябай кылдат болуш керек. Жөн-жок эле иче бербеш керек. Ошого сизге сунушум көзөмөлгө жазылып. Биз ошол төрөт учурунан кийин, төрөгөндөн кийин жана 40 күндөн кийин өзүң тыныгып алгандан кийин витамин тапшырышың керек, кайра. 40 күндөн кийин эмес, даже ошо төрөгөндөн кийин бир алгачкы 7 күндүктө тапшырган жакшы анализдер тапшырып полностью уже кош бойлуу эмизип аткан учурдагы витаминдерди ичип башташ керек. Ушул жерде көпчүлүк энелер 40 күндүктү өткөрүп да, 40 күн күтүш керек депчи, бирок бул туура эмес. Жанагы биз анализди тапшырып өзүбүз мындай самостоятельно биле албайбызбы? Жок, ал опасно. Жок. Аны сөзсүз түрдө врач көзөмөлдөш керек. Сиздин врачыңыз конкреттүү түрдө дозасын аныктап, эгер ошол жаатта билими болсо, витаминдер темасын нормальный билсе, глубоко билсе, анда ошол конкреттүү түрдө дозасын аныкташ керек. И бул жерде дагы эң негизги момент, ал витаминдерди ичип аткандан кийин анализ кылып байкап туруш керек. Эмне болуп таасир берип атат ал витамин? Ошо подбирать эткен доза туура эле болуп атабы, туура эмес болуп атабы? Бүт байкап, көрүп, күн сайын көзөмөл кылып, ушундай форматта иш алып баруу керек. Рахмат жок.